Түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Европалык кемелер качкындарды куткарууда. Ал тапта Евро биримдиктин жетекчилери миграция кризисин талкуулашууда. Сауд Арабияда 3 ай мурун биринчи жолу аялдар шаардык кеңешке шайланган. Бирок алар кандай кыйынчылыктарга дуушар болушууда? Африкадан атайын баяндама. Браконьерлерден улам аймактагы пилдер тукум курут болуп кетиши мүмкүн. Европа биримдиктин лидерлери миграция кризисин жөнгө салыш үчүн Түркия менен келишимди талкуулашууда. Сунушталган долбоорго ылайык, деңиз аркылуу Түркиядан Грецияга өткөн качкындар артка жөнөтүлөт. Бирок ар бир артка кеткен сириялыктын ордуна расмий качкын катары Түркияда катталган Сириянын жараны Европа биримдигине көчүрүлөт. Акыркы 2 күндөн бери Европанын кемелери 2000ге жакын мигрантты деңизден куткарган. Деңиздин койнунда адашып калган кайык. Бул кадрларды кароолдогу тик учактан тартып алдык. Деңиз кароолдору Ливиянын жээгинен чыккан кайык эки жакка чайпалып турганын байкап калышкан. Өмүрүн тобокелге салып Италияга жетүүнү көздөгөн адамдардын саны кескин өсүп кетти. Натыйжада аткезчилердин жолун торосу керек болгон европалык майда кемелер эми мигранттарды куткарууга өтүштү. Ливиянын жээгинен 75 чакырымдай алыстыктагы мигранттардын кайыгын Британ кемеси куткарып калды. Кайыктагылар кемеге отургузула баштады. Дагы 4 кайыкка жардам жете элек. Кеменин палубасындагы маанайды британиялык экипаждын бир мүчөсү тартып калган. Мындан бир нече чакырымдык алыстыкта германиялык мунай танкери да мигранттарды куткаруу аракетин көрүп жатат. Соңку жумаларда адам ташыган топтор стратегиясын өзгөрттү. Кайыктарга Евробиримдиктин кароолчу кемелерине жетерлик гана май куюлуп, чектелүү гана азык-түлүк салынган. Мындай кырдаал Евробиримдикке карата сын пикирлерге жол ачты. Биз деңизди байкоого алып, мыйзам бузгандарды аныктайбыз. Коркунучка кептелген адамдарга жардам бере алабыз. Биз куткарбасак, көптөгөн адамдар аман калмак эмес. Аба шартынын ылайыктуу болушу жана Грекия менен Македониянын чек арасынын жабылышы деңиздеги кооптуу жолдорго түшкөн мигранттардын санын көбөйтөт деген жоромол бар. Декабрь айында Сауд Арабияда биринчи жолу аялдар шаардык кеңештерге шайланган. Серепчилер бул окуяны консервативдик коомдун ири жетишкендиги деп атаган. Бирок андан бери жаңы шайланган аял депутаттар бир топ кыйынчылыктарга туш болушту. Мисалы, Жедда шаарында кеңештин эркек мүчөлөрү аялдар менен жыйын өткөрүүдөн баш тартышкан. Бул тарыхый учур. Сауд Аравиялык аялдар биринчи жолу добуш беришип, биринчи жолу коомдук мекемеге шайланышты. Раша Хевси ийгиликтүү ишкер айым. Бирок ал жакында жергиликтүү кеңешке шайлангандан кийин эркек кесиптештери менен чогуу отурушу оңой болгон жок. Бул коомчулукта адамды айырмалап кароо кенен жайылган. Бирок Раша өзгөрүүлөрдөн үмүтүн үзбөйт. Мындай абалга көнүп деле калганбыз. Бирок өзгөрүүгө мезгил келди. Кеңешке барганымда саналуу адам нааразы болду. Бара-бара алар менен чогуу отура баштадык. Алар ар кыл семинарларга чакырып калышты, дейт ал. 21 аял жергиликтүү кеңешке шайланды. Кеңештин ыйгарым укугу деле анчалык күчтүү эмес. Ошентсе дагы гендерлик теңсиздик маселеси курч турган өлкөдөгү аялдар үчүн бул тарыхый учур болуп калышы мүмкүн. Менимче шайлоо көпчүлүктү нес кылды. Аялдарга бирдей мүмкүнчүлүк берилгенде алар шайлоодо жеңип келишти. Бул жергиликтүү маданият үчүн жаңы нерсе. Сауд Аравиясы аялдардын унаа айдашына тыюу салган жалгыз өлкө. Андыктан чындап кандай жылыштар бар деген суроо турат. Аялдардын шайланып келиши дүйнөдөгү имиджибиз үчүн өтө жакшы. Бирок чыныгы өзгөрүү аялдар менен эркектер тең болгондо гана ишке ашат. Бул өлкөдө аялдар эркек туугандарынын уруксаты жок күнүмдүк иштерди жасай албайт. Көптөгөн аялдар өзгөрүүлөрдү алып келүү үчүн күчүрөп жатат. Бирок андан качан жыйынтык чыгаарын так билишпейт. Түзөөдө BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Президент Владимир Путин Орусия Сириянын өкмөтүнө жардамын уланта берет деп билдирди. Жетекчинин айтымында Орусия бир нече сааттын ичинде аскерлерин кайта Сирияга жөнөтүшү мүмкүн.
Орусиянын жоокерлерине кайрылуу жасап, Путин Сириянын президенти Асад менен акылдашкандан кийин Орусиянын аскерлерин чыгарып кетүү чечимин кабыл алганын билдирди. АКШнын президенти Барак Обама Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизүү боюнча жарлыкка кол койду. Буга жакында Пхеньяндын ракеталарды сынаганы себеп болууда. Бириккен Улуттар уюму бул кадамдарды колдогон. Жаңы санкциялар Түндүк Кореянын айрым расмийлерине, ошондой эле энергетика, жүк ташуу жана финансылык тармактарына багытталган. Бразилиянын президенти Дилма Русеф өлкөнүн мурунку президенти Лула да Сильваны администрациянын башчысы кылып дайындагандан кийин миңдегендер демонстрацияга чыгышты. Мурунку президент коррупция боюнча айыпталып, учурда тергөө иштери жүрүп жаткан. Сот бул дайындоо аркылуу Лула да Сильва жоопкерчиликтен качат деп, аны далилдеген аудиону ачыкка чыгарды. Президент Русеф бул айыптарды четке кагууда. Африкада жылына 40 миңге чейин пил мыйзамсыз сатылат. Браконьерлер негизинен пилдин сөөгүнө кызыгышат. Учурда жер планетасында 500 миң пил гана калганы айтылууда, жана Азия чөлкөмүндө пилдердин саны өтө аз калган. BBC Конгодогу Гараба улуттук паркынан баяндайт. Гарамба улуттук паркында тоскоолдуктар көп. 100гө жетпеген рейнджерлер миңдеген чакырымга созулган аймактагы пилдерди коргоо аракетинде. Алар браконьерлер соңку ирет чабыл койгон аймакка баратышат. Бул пилдин азуу сөөгү жок экен. Браконьерлердин дагы бир курмандыгы десек болот. Бул ишке баргандар кайрадан жазадан кутулуп кетишти. Аймакта 300дөй гана пил калды. Кезинде алардын саны 22 миң болчу. Гарамба паркы алгач кериктерди коргоо үчүн түзүлгөн. Бирок браконьерлер ал жандыктын дээрлик түбүнө жетип түштү. Эми рейнджерлер жарандык согуш жана куралчан топтордун курчоосунда калган аймактагы пилдерге кам көрүшүүдө. Мындан улам Гарамбанын жетекчилери кичине бир армияны машыктырып чыгууну көздөөдө. Бирок куралдар эски, алар таамай тийбейт. Биздин кароочулар 40 адамдын буктурмасына кабылды. Катуу куралданган атчан адамдар эле. Өткөн жылы 8 адамыбыздан айрылдык, дейт бул рейнджер. Браконьерлердин арасынан колго түшкөндөрү да бар. Бул киши кармалганда пилдин сөөктөрү да табылган. Сөөктүн килограммы $30 турат. Бирок Азияга жеткиче баа $1000 чейин көтөрүлөт. Африкада жыл сайын 30-40 пил өлтүрүлөт. Азыр жалпысынан 400 миң гана пил калды. Абал мындай улана берсе, алар тукум курут болот деген коркунуч бар. Эми спорт. Чемпиондор лигасында чейрек финал үчүн чучугулак жума күнү өтмөкчү. Эмдиги баскычка 3 испаниялык команда өттү. Алардын бири кечээ Арсеналды 3-1 эсебинде утуп алган Барселона. Команданын 3 чабуулчусу бирден гол тепти. Арсеналдын тренери Арсен Венгер, Неймар, Месси жана Суарес футболду искусствого айлантты деп белгиледи. Футболду улантабыз, Европа лигасындагы беттештер бүгүн уланат. Негизги кармашта Манчестер Юнайтед өз таласында Ливерпуль менен күч сынашат. Биринчи оюнду Ливерпуль 2-0 эсебинде утуп алган. Ал эми Юнайтед акыркы 3 оюнда жеңишке жете албай келет. Теннис. Индиан Уэльс мелдешинде Рафаэль Надаль чейрек финалга өттү. Ал германиялык Александр Звиренкодон утулуп баратып, мыкты чеберчилигин көрсөтүп, аягында жеңип чыкты. Чейрек финалда Надаль Кей Нишикури менен күч сынашат. Ал эми жарым финалга өтсө, Новак Джоковичке каршы ойноп калышы мүмкүн. Жаңылыктардын соңунда биз скейтборд тепкен иттерди көрсөттүк эле. Бирок ит мотоцикл айдай алабы? Индонезиялык Револ Герунгандын Сидни аттуу ити мотоцикл айдайт экен. Көз айнек кийген иттин тасмасы интернетте топ жарды. Бирок көрөрмандарыбызга бул өтө кооптуу экенин эскертебиз. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.